Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Менде мына замминистрге мындай суроо катары эле. Бул мыйзам долбоорун колдойм мен, но бирок сизге дагы толуктоо иретинде айтып коеюн да. Бул гранттык маселе болуп аткандан кийин, ратификация болуп аткандан кийин кээ бир маселелерди алып келесиздер, биринчи, экинчи, үчүнчү окууга деп даярдап келесиздер, баардык фракциялардан уруксат алыпчы. Азыр мына бул жаз убактысы болгондо ушул ратификацияны эртерээк өткөзүп туруп, ишти эртерээк башташ үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү окууга эле сразу алып келбейсиздер беле? Анан кийин буну дагы экинчи окууга алып келесиз, үчүнчү окууга алып келесиз. Ушинтип отуруп жайдын ортосуна алып келип туруп, анан кийин бүтүрөсүз дагы күздө анан кийин ушунун иштердин башы башталып калат да. Ошону башка мыйзамдарынан аздарды фракциянын макулдугу бар деп туруп, 6 фракциянын, 7 фракциянын макулдугу бар деп туруп, 3 окууга алып келесиз. Мына керек мыйзамдарды, ишти эртерээк баштай турган мыйзамдарды бирден алып келесиз да. Ар бир айда бирден окууга алып келесиз, биринчи окууга алып келесиз, экинчи окууга алып келесиз, үчүнчү окууга алып келесиз. Аны ушуну тездетип, мына мэрлер дагы макул болсо керек ошонго, чынбы? Ишти эртерээк башташ керек. Мына жаз эми келди, жазда азыр ратификациядан өткөзүп туруп, эртең май, июндарда ишти баштап туруп, күздө ишти бүтүрө турган болуш керек да. Анан кийин сиз эртең күздө иш баштай турган кылып мыйзамды ошого тууралап атасыздар да. Ошого сизге бир сунуш катары ушуну тездетип бүтүргүлө ушуну. Рахмат. Сиз ушуну мен айтайын деп турдум эле. Биринчи концепциясын колдоп берсеңер, экинчи, үчүнчү окууда колдоп бериңиз. Сиз аябай жардамдашып койдуңуз. Шаардын мэрлери дагы айтып атат, эртерээк бүтүрүп берсек, булар баштай берген жакшы болот. Рахмат. Колдоп бериңиздер ушуну. Себеби дегенде киргизебиз биз. Себеби дегенде бизде бул практикадан өткөн, Жалал Абад шаарында дагы биринчи фазасы, экинчи фазасы ушу гранттык негизде, кредиттик негизде дагы болгон да. Ушул жогорку кеңештен өтпөй отуруп туруп канча жылдар кармалган да. Ошонун негизинде айтып атамын, эми ушул шаарлар дагы ошентип кармалбастан тездетип бүтүрүш керек. Ушу акыркы мына келерки мына жаз айларында. Менин сунушум ошол. Рахмат, жарайт.